Срочно видео. Бишкекте 2 окуучу дайынсыз болууда. Булар кайсыл жакта болушу мүмкүн? Жаш өспүрүмдөрдүн ата-энелери Кыргыз элинен жардам сурайт. Бул видеого лайк басып, бул видеону сүрөттөрдү WhatsApp группаларга жөнөтүп коюшуңуздарды суранабыз, табылып калсын. Бишкектеги жеңил ойлуу сойку кыздарды кармоо иштери үзгүлтүксүз уланышы мүмкүн дейилет маалыматта. Бишкекте өтө каттуу шамал болот, сак болуңуз. Кыргыз-тажик чегарасында зым тартылып жатат. Буну УКМК башчысы Камчыбек Ташиев онлайн түрүндө көрүп жатканы айтылууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте 2 окуучу дайынсыз жоголду. Бишкекте 2013-жылы туулган Сабыржан Акунов менен 2014-жылы туулган Бектурган Кажымуканов дайынсыз болуп изделип жатат. Маалыматка караганда 28 апрелде Бишкек ШИПтин 102 кызматына чалуу болуп, анда 27 апрель күнү болжол менен саат 19:00 12-кичи райондо жайгашкан мектептен чыккан 2 окуучу үйүнө барбаганы айтылган. Кимде ким сүрөттөгү окуучуларды көргөн болсо 0312 52 29:00 0312 54 41 85 0507 50 71 02 0706 41 83 47 номерларына чалсаңар болот. Булак Назар Ньюс Кежи. Взнос болуп жатпайбы? Кичинекей төкмөнүн ырдаганы көпчүлүктү суктантты. Соц тармакта тарап жаткан жаш төкмө акынын ырдаганы көпчүлүктүн алкуусуна татууда. Видеодон мектеп жашындагы баланын мектеп жөнүндө ырдап жатканын угууга болот. Аталган видео азырынча кайсыл иш-чарада качан тартылганы белгисиз. Жаш төкмөнүн аты жөнү да айтылган эмес. Жүрөк элжиретет. Чоң атасына семечко чагып берген кыздын видеосу. Социалдык тармактардын казак сегментинде чоң атасына семечко чагып берип жаткан кичинекей кыздын видеосу тарады. Анда небереси чоң атасынан семечко чала албай жатканын көрүп, ага жардамга келген. Небересинин камкордугуна чоң ата жашып жатканы да байкалган. Сагыныч, мен сени сүйөм. Социалдык тармакта келинден жорого сынга кабылды. Сагыныч Нурланбек уулунун концертинде күтүлбөгөн окуя болду. Бир айым сахнага чыгып, ырчыга гүл сунуп, бетинен өп жиберди. Ал мунун менен эле чектелбестен микрофонду тартып алып, "Сагыныч, мен сени сүйөм. Чеңеңден коркуп жатасыңбы?" деп ачык сезимин билдирди. Бул окуя социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып, кээ бирлер айымды колдосо, айрымдар мындай жорукту оройлук катары сындашты. Өзү Сагыныч бул учурда жылмайып жооп кайтарып, жагдайды тамашага салды. Окуя видеого түшүп, TikTok жана Instagramда бат эле тарады. Булак Бия Кежи. Ne oldu? Cengeş'ten korkutasın mı? Ya. Cengeş'ten korkutasın mı? Koy. Dayın çıktı ben sana. Rahmat. Çok rahmat. Hadi tıkkını çalsın be ya. Tıkkım. Rahmat. Kol çağlar. Çok rahmat. Doktor Çoğun kardeşim ama. Милиция интим кызматын көрсөткөн кыздарды кардар болмуш болуп аныктады. Бул тууралуу Ленин Риптен билдирди. Маалымдагандай, сауна, мейманкана жана ижарага алынган батирлерди интим кызматын көрсөтүп келгендерди аныктоо үчүн милиция кызматкерлери өздөрүн кардар катары көрсөтүшкөн. Аныкталган кыздар милиция бөлүмүнө жеткирилип, тиешелүү чаралар көрүлгөн. Райондук милиция мындай рейдтер уланып жатканын кошумчалады. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт.
Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Кыргыз-тажик чек арасына зым-тор тартылып жатат. Сүрөттөрдөн ОКМК төрагасы Камчыбек Ташиев иште онлайн көзөмөлдөп жатканын көрүүгө болот. Буга чейин президент делимитация иштерин жылдын аягына чейин бүтүрүүнү тапшырганы айтылган. Чек араны тосуу, зым тартуу иши жүрүүдө. Жалпысынан Баткен облусунун аймагында Тажикстан менен чектеш 400 километрден ашык аралыкта зым тартуу иштери жүрүүсү маалымдалды. Жолдош төрага чегара кызматы Кыргыз-Тажик чегарасында изилденүү жумуштарды баштоого даяр. Чегара кызматынын директору генерал-майор Алимбаев. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен облусунун жетекчилери, урматтуу президенттин Сооронбайевдин тапшырмасы негизинде мамлекетибизде Кыргызстан, Тажикстан делимитациялоо жумуштары бүтүлдү. Эми бүгүн 29 апрель 2025 жыл эки мамлекет ортосунда зым тартуу жумуштары жүргүзүлөт. Мамлекетибиз тарабынан финансылык, материалдык, адамдык ресурстардын баардыгы чектелди. Эми сиздер бул жумуштарды ийгиликтүү, сапаттуу жана тез аранын ичинде бүтүрүүңүздү мен алдыңыздарга тапшыруу ретинде коём. Даярсыңарбы? Так, жолдош чегарачылар баштагыла. Эскертүү: Бишкек менен Чүйдө катуу шамал болушу күтүлөт. Жакынкы 1 саат аралыгында жана кечинде Бишкек шаары менен Чүй өрөөнүндө күн күркүрөп катуу шамал болот. Мындай эскертүүнү Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 29 апрелде саат 14:30 таратты. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Нурлан Насип бийчи кыз менен талкууга түштү. Кыргызстандык белгилүү ырчы Нурлан Насип акыркы жеке концертинде бийчи кыз менен сахнада чогордап, элдин көңүл борборуна айланды. Көпчүлүк көрүүчүлөр социалдык тармактарда экөөнүн сахнадагы ымдашкан көз караштары тууралуу пикирлерин жазышты. Колдонуучулардын айрымдары Нурлан Насип сахнада кыздын бетин кармап, өтө жакын мамиле көрсөттү деп сынгалышты. Окуя социалдык тармактарда кызуу талкууга түшүп, түрдүү пикирлерди жаратты. Булак Сокол Медиа. Хочу Милфу. Бишкектеги скутерчинин тамашасы. Бишкекте жол эрежесин бузган скутердин айдоочусуна түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. 29 апрелде Сводка пресс редакциясына кайгылчу Мерлан Талайбеков билдиргендей, скутердин айдоочусу жол эрежесин бузуп, алардын көңүлүн бурган. Андан кийин айдоочу транспорт каражатына «Хочу Милфу» деген жазуусу бар номурду тагып алганын байкашкан. Скутерди башкарып бара жаткан жаш жигит муну тамаша иретинде жасаганын айтты. Ага профилактикалык баарлашуу жүргүзүлүп, андан кийин тамашалуу номурун скутерден алды. Здравия желаю. Все хорошо у вас? Да. Ребят, что это такое? Прикол, брат. А? Прикол. Прикол? Ребят, ничего прикольного я тут не вижу. Вы мало того, что сами грубо нарушаете правила дорожного движения, да? Ездите по левой полосе, выезжаете на встречную полосу, еще и ставите такие номера. Это что это по-вашему? Хочу Милфу. А? Это прикол. Это не прикол, ребята, это как минимум неэтично. Хорошо, я сейчас сниму. Снимайте это, пожалуйста.
Я даже не знаю. Вроде лежит на семерке, АИД. Ребят, нельзя такие номера ставить. Если была бы у вас транспортное средство, имело ли бы соответствующий документ, свидетельство о регистрации транспортного средства, и мы бы посчитали это за подложный государственный номер. Да, если про категорию алып койса болобу? Хочу милку деп болбойт айтып койгон. Техпаспорт как все. Как у мото, да, мындай? По именные номера? Да, хочу да. милку. Хорошо. Все, ребята, больше не нарушайте. Если будете есть по правой полосе, все, счастливого пути. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.